Көбүнчө менден улут жөнүндө сурап калат. Сен үчүн улут эмне деген. Улут бул географиялык түзүлүшкө карап, жашаган жерибиз климатка карап, тарыхый окуяларга карап, анан маданий келип чыгууга карап туруп түзүлгөн түзүлүш бул. Жалпы түзүлүш. Ар бир улут өзүнчө бир географиялык шарттарга көрө калыптанган, өз тарыхта дагы бар. Бул өзгөрүп дагы турат. Кылымдар аша кээ бир улуттар кылымдар аша жашайт, кийин жок болуп кетет. Ошого мен үчүн бир эле улут бар. Бул адамзат деген улут. Анан адамгерчилик деген маданият бар. Бир улут экинчи улуттан үстөмдүк кыла албайт, же болбосо ашыкча боло албайт. Бардыгы адам. Ошого мен такыр эле кошулбайм. Бир улут экинчи улуттан ашыкча деген сөздөргө кошулбайм. Бардыгы адам, адамзат деген эле улут бар. Анан адамгерчилик деген маданият бар. Ошого бир дарак, мына биз жашаган жерде климатыбызда теректер өсүп атат. Бамбуктан ашыкча дей албайбыз да, анын кемчилиги бар. Же болбосо пальма мындан ашыкча дей албайбыз, анын кемчилиги бар ысык өлкөлөрдөгү. Ошого жараша ар бир улут, ар бир адамзат жашаган жерине, маданий келип чыгышына, тарыхый окуяларга карап туруп келип чыккан жана өзгөрүп туруучу нерсе бул. Бүгүн бир улут болсо, кийин кылымдар аша башка улутка айланып калат. Ал мен өзүм эл аралык мамилелерде билим алганыма байланыштуу бул окуяларды, улуттардын кандай келип чыгышы, алардын өзгөрүшү, адамзат бүгүн кандай тилде сүйлөп, кандай маданиятка ээ болуп калды. Азыр бир жердеги адамдар кантип өзгөргөн, буларды жакшы билем. Ошого улут түшүнүгү бул убактылуу жана жок болуп өзгөрүп кетип туруучу нерсе. Бир эле улут бар, бул адамзат. Анан адамгерчилик деген маданият бар. Ошого бир улут экинчи улуттан үстөмдүк кылат, ашыкча деген сөздөр көбүнчө мен сүйлөшүп турган жерде мен ага кошула албайм. Такыр кошулбайм. Бардыгыбыз адамзатпыз. Мындан ары ушул убактылуу жашоодо жакшы болуп, адамзат болуп, адамгерчилик кылып жашап өткөнүбүз жакшыраак болот.